жана Орусия жаштар курамаларынын футзал боюнча беттештери жыйынтыкталды. Кечээ Кыргыз футбол биримдигинин спорт комплексинде өткөн экинчи беттеш 4-2 эсебинде коноктордун пайдасында аяктады. Биринчи таймда кыргызстандык оюнчулар 2 гол киргизүүгө жетишип, кийин ата-андаштардын эсеби 1 голго жогорулап 3-2 эсебинде тыныгууга кетишкен. Экинчи таймда коноктор дагы 1 гол киргизип, эсеп айырманы бекемдешти. Бүгүнкү оюн абдан жакты. Бүгүн 2-0 жакшы эле утуп атканбыз. Азыр 3-2 болуп атышат. Бирок экинчи таймда ишенем бир 6-5 же 4-5 менен жеңип кетебиз деген ишенимдемин. Биздин дээрлик кураманы карасак, бардыгы жаштардан куралган, көпчүлүгү тажрыйбалуу оюнчулардан. Мына Азамат Дөөлөткелдиевди, Бектур Ильязовду, анан Нарген Абдрашидти уулун эле көрүп атам. Калгандары дээрлик бардыгы жаштардан. Ошол эле лидер Ош муундун балдары, жаш муундун балдары, нарындагы ойноп аткан, азыркы бомбардир болуп аткан Эржанды көрүп атабыз. Онун баары жабат, бирок көбүнчөсүн Кыргызстан утат деп ойлодум да. Анткени эме, Кыргызстан 5-номер, 9-номерлер, алар да жакшы ойноп атат. Жаңы келген вратарь да сонкен. Мен ойлойм, футзал боюнча деле Кыргызстан жакшы жеңелдерге жетет. Биринчи оюн баягында утуп калышты, бүгүн жакшы тирешип атышат. Россия деле мындай оңой утула турган команда эмес. Азыр биякта основной сборный эмес экен. Көбүнчө жаш балдар, молодежный сборный экен да. Ошондуктан бир слабыйраак болуп атабы дейм да. Жолдоштук оюндар эки өлкөнүн футбол биримдиктеринин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөнү көздөйт. Кыргызстан үчүн бул беттештер рейтингдеги упайларды топтоого жана жаш оюнчулардын потенциалын сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Башкы машыктыруучу Нуржан Жетибаевдин айтымында кыска аралыкта машыгуулар өз жемишин берип, команда жаңы деңгээлге чыгууда. 100% айткым келет, что жаш балдар 3-4 менен ойнодук. 2-4 кире турган балдар бар болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм, бул учебно-тренировочный сбор жакшы болду дейт. Жаңы балдарды таптык. Анан дарбазачыларды айтып келсек, жаш балдар турду. Дагы 2 баланы таптык. Биздин курама командага. Белгилүү болгондой, бул беттеш курамага жаңы кошулган оюнчулар үчүн эл аралык деңгээлдеги алгачкы тажрыйба болду. Алардын бири Султан Жумабеков. Ошо улуттук курама командага дебют жасадым, ушул биринчи жолу болду. Мен үчүн аябай эле чоң опыт болду. Өзүңүз көргөндөй эле Россия командасы аябай күчтүү команда. Балдар жөнүндө айтсам, балдар аябай жакшы ойноду. Биздин ушул тренерский штабка да чоң рахмат, командага да чоң рахмат. Шу командамдын жардам менен ушундай деңгээлге жетип жатам. Ошондой эле ошо командам үчүн командамдын жардамы менен ушундай 2 голду киргиздим. Эске салсак, беттештин 11-апрелдеги алгачкы жолугушуусу 6-0 эсебинде Орусиянын жеңиши менен жыйынтыкталган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумаралиев, Регион, Бишкек.